Өлкөдө акыркы бир суткада коронавирус илдетинин 1002 учуру катталды. Илдеттен 9 бейтап өмүр менен кош айтышты. Республика боюнча кырдаал туруктуу экенин адистер билдиришүүдө. Учурда Борбор кала, Чүй жана Ысык көл облустарынан башка аймактарда абал туруктуу. Коронавирустун эң эле пик ушу июль ичине туура келген. Быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу бир топ стабилдештирилип, бир деңгээлде кетип атат да. Мына 1000ден 1500 чейин учурлар катталып атат. Мына бүгүнкү күндө 1102 учур катталып атат. Мындайча айтканда, бир жумадан бери азыр оорулар бир топ ылдыйлап кетип жатат да. Бул оорулар эми август айынан баштап стабилдештирилет. Бирок Борбор калада абал курчпойдон турат, себеби акыркы бир суткада эле илдеттин 80% Бишкек шаарында катталган. Катталгандардын көпчүлүк бөлүгү үйдө амбулатордук дарыланууда. Калада санитардык талаптар так сакталбай жатканынан улам көбөйүп жатканын дарыгерлер бул убакытка чейин да айтып келишкен. Азыр 80% симптомдор менен, анын ичинен бир 20% бессимптомныйлар да. Көбү аябай симптомный менен. Бирок больницага жаткандар аз эле. Эпидемиологиялык абал курч боюнча калып атат. Чтобы эпидемиологиялык абалды туруктуу кылыш үчүн бейтапты тагыныңыздар, аралыкты сактаңыздар. Анан көп болгон жерлер, көп адам жайгашкан жерге барбашыңыздарды суранабыз. Оорунун күчөп жатканына байланыштуу Бишкек шаардык мэриясы массалык чогулууларга тыюу салып, бир катар рейдтерди жүргүзүп жатат. Эреже боюнча убактылуу кафе-ресторандардын 50% гана толуш керек. Мындан сырткары шаардык мэрия тараптан жарандарды эмдөөдөн өтүү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатат. Эмдөө пункттары Борбор каланын соода борборлорунда, медициналык жана жалпы билим берүү мекемелеринде, базарларда жайгашып, ошондой эле мобилдик топтор тартылган. Относительно вакцинации. Вакцина тууралуу көптөгөн кала тургундары жаңы катталган штамга таасирдүүбү деп сурап жатышат. Бул боюнча эпидемиологдор туура так маалыматты үзбөй берип жатат. Эң негизгиси вакцина менен оорудан коргоно алабыз. Мисалы, адамда бар антителонун вируска каршы күрөшө албаса, а вакцина болсо толугу менен вирус менен күрөшөт. Учурда Борбор калада 500дөн ашуун убактылуу жана дайыма иштей турган эмдөө пункттары иштеп жатат. Реагировать, помогать организму бороться. Ал арада мамлекет башчы Садыр Жапаров да ден соолукту чыңдоо үчүн бардык жарандарды эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Учурда өлкөдө 269 миңден ашуун адам эмдөөдөн өткөн. Күндөн күнгө өз каалоосу менен вакцина алууга келген жарандардын саны өсүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстанда тажы илдетинин түштүк африкалык жана британиялык штамдары жүрүп жатат. Ал эми коңшу мамлекеттерде катталган Индиянын дельта штамы Кыргызстанда жок. Нуржан Султанбекова, Адилет Чокоев, 7 канал, Бишкек.